Ушу 2 жыл мурун Супер ТВга тартылганбыз. Ушу Данияр балам ушу тамак сатып, баягы эл алдына таанымал болуп неме болгон. Анан бирок акыркы күндөрү азыркы учурда балам ушундай азыркы учурда балам үйдө жок болуп атат. Анткени себеби үйдөн кетип, ошо бизге чалуулар жок болуп атат. Биринчи кетип калгандары болсо сентябрь айында ошо кетип калган. Анда да 15 күн жок болуп, анан вообще совсем кетип калган күндөрү болгон эмес, бирок мындай кеч келген убактарда чалып турчу да, мама мен монча саатта барам же мынчага кармалып калдым деп чалып турчу да. Анан эмнегедир акыркы күндөрү андай нерсе жок, бизге чалуулар жок. Анан баягы биз деле баягы азыр көбүнчө ошо элдердин айтымы боюнча ошо балаңыз көп акча сурап жүрөт бизден деп элдер көп айтып жатат. Бирок ал акчаны үйгө алып келбей эле, даже өзү да үйгө келбей эле да. Почти 1 жумадай үйгө келет го деп өзүбүз неме кылып издедик. Может барган жерлерин бүт издеп, анан келип калат го десек, жок, келген жок. Анан Октябрьский РОВДга кайрылдык. Анан урушкан деле эмеспиз. Бул мындай баягы мурун тамак сатып жүргөн убагында тамак сатпагы эл менен көп сүйлөшүп, ошого неме болуп алдыбы, көбүнчө эшикке чыкканды неметип калды да. Анан баягы айтып атпаймынбы, кызым чарчап калгандан кийин мен почти 2 жыл болуп калды азыр тамак жасабай элемин да. Анан баягы ошондо да үйгө отура албай атабы дейм да. Баягы бизге ушу элден алган акчасын алып келбегенге караганда бизге дагы табышмактуу болуп атат да. Может мунун баягы бирөөлөр мындан акча сурап монча сом алып келип бер деп коркутуп атабы деген ойдо да болуп атабыз да. Бирөөлөр да кулчулукта кармап атабы деп да ойлойм. Ошо бирөө атайын мага монча акча алып кел деп ошондо акча тыребит этип атабы деп да ойлойм.